Оштун мэри Ошто жана снос кылып атканда көптөгөн эл аябай кол чаап туура кылып атат. Абдан туура кылды. Ушундай болуш керек, снос деп даже ат коюп алышкан. Бирок ошол эйфория, ошол баягы кол чапкандар аны мыйзамдуу же мыйзамсыз экенине карашкан эмес көп учурда. Көп учурда мэр өзү ошо келип эле баса калып муну убрать, тигини сносить деп эле айта бергенде, эми бул баягы өз билемчилик болгон көп учурда. Мыйзам жогорку деңгээлде аткарылбай калган. Экинчиден ошол жерде жанагы көп зданиялар курулду, башка бир объектлер курулуп атканда, ошол Ош шаарынын, Ош мэринин жанагы орун басарлары бар. Анын ичинде жанагы строительствого көзөмөлдөй турган атайын бөлүмдөр бар. Андан тышкары строительство боюнча министр бар бизде, Орунтай деген. Ошолор убагында ошол мэрге милдеттүү түрдө талап коюш керек эле да. Мэрдин баягы мындайча айтканда жасаган иштери туура болуп атат деп мыйзамдуулук жагынан карабай, болуп аткан иштерине көз карап, ошого баа берип эле ошо менен чыга баштаган. Бирок эгер ал мэр болуп калганда бүгүнкү күндө, балким бул иш көтөрүлбөй калышы да мүмкүн болчу. Туурабы? Бул мэр болуп болгондон кийин баягы ачыктап баягы адамдар келе баштады. Да, биз бул мэрдин айтканы боюнча могуну курдук. Өзүбүздүн акчага, бул акчаны ким төлөп берет? Мэр бизге ушундай указание берген, көбүн устный берген экен. Эми ал деген болбойт да, мыйзамдуу өлкөдө бүт бардыгы иш жүзүндө кагаз менен, же болбосо келишим менен, договор, контракт менен болуш керек. Андай болбой калган. Бул боюнча албетте ошол тиешелүү жетекчилер буга өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Биринчиден моралдык дагы, материалдык жагын мамлекет балким азыр кайра эгерде ошону куруп берсе, мыйзамдуулукка чечкенге жардам бериш керек. Бирок кагаз жок болот, договор жок, эчтеке. Договорду булар азыр чечип, налоговыйга, счетный палатага чейин карап, териштирип, эсептеп, анан кийин өкмөткө кат жазып, ошо өкмөт өзүнчө бир токтом чыгарып, ошонун негизинде жасап алса, бул соттошуп, ошонун негизинде көптөгөн баягы сотко чейинки жеткен иштердин баардыгы татаал болуп, анан ошол жердеги өзүнүн каражатын кетирген адамдардын баардыгы көчөгө чыгат анан кийин. Эмнеге мындай болот деп? Бизге биз өзүбүздүн жаныбыздан акчаны чыгарсак, биздеги иштер акча болбой калды. Биздин да үй бүлөбүз бар, бизде жашагыбыз келет. Биз баарын иштеп берсек, биз ушунчалык алдамчы. Мамлекет атынан мэр алдамчы болуп калат атпайбы? Мошенничество болуп калат анда. Анда иш козголуп калышы мүмкүн. Жоопкерчилигин тартып калышы мүмкүн. Азыр кеткен мэр.